Мен балдар үчүн, мен официанттар үчүн мен туруп берем силерге назар. Эмне болду? Эмне болду? Эмне болду? Эмне жакпайт? Эмне жакпайт? Все снимает. Эмне жакпайт? Мен кандай сүйлөшүп атасың? Я. А силер менен кандай сүйлөшүп атасың? Жайрагында жакшы тоңуспай Да вы сүйлөшөсүң. что, да? Силер да тоңду смените. Мен сага кичинекей кыз эмесмин. Жөн сүйлөсөң. Төлөгүн келбейби? Жөн эле айт. Төлөгүн келбей атат деп эле айт кой. Не надо обслуживание силер обслуживание силер ошон үчүн келип атасыңар бияка. Силерге тамак алып келип, силерге тамак берген үчүн обслуживание силер ошон үчүн келип атасыңар. Мага түшүндүрбөй эле койчу, кагалайын. Мага түшүндүрбөй эле жок. Клиент прав го? Нет, клиент не прав. Клиент не всегда прав. А клиент всегда прав деген. Нет, я не согласна. Түшүнүшүңүз койгула. Мен түшүндүрүп атам. Балдарды алганда мындай жумушка алганда договор түзөсүзбү? Конечно. Договорду кандай жазасыз да? А эмнеге сен мен допрос кылып атасың? Кандай мен договор кылам? Мен өзүмдү билем. Мен өзүм билем. Эмнеге мени допрос кылып атасың? Сен эмнеге мени подожди, эмнеге мени Террордук топтун 30 жактоочусу кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, өлкө аймагында жашыруун иш алып барган террордук топтун 30 мүчөсү кармалды. Аталган уюмдун өкүлдөрү жашыруун жыйындарды өткөрүп, радикалдык идеологияны жайылтуу менен алектенишкен. Мындан тышкары террористтик ишмердүүлүктү каржылоо үчүн акча топтоо иштерин жүргүзүшкөн. Тергөө иштеринде бул топ эл аралык террордук уюм тарабынан координацияланып, өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө каршы жихад уюштурууну жана атайын кызматтарга террордук актыларды пландаганы аныкталды. Учурда тергөө уланууда. Абад мустагатталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Сүрдөткөн, суктанткан Илбирс. Чаткалдагы Беш арал коругундагы Илбирсти мезгилдин түрдүү убагында тартышкан. Экология министрлиги бул жаныбар жоголуп кетүү коркунучунда экенин эске салды. Гүлдө окуучулар чын эле ооруганбы? Кечээ депутат Камила Талиева Курбу айылындагы мектепте жыл сайын кургак учуктун таякчалары табылып жатканын айтып, коңгуроо каккан. Бул боюнча Ысык көлдөгү кургак учукка каршы күрөшүү борборунун директору Жаңыл Акунова комментарий берип, 2023 жылы илдетке 1 окуучу чалдыкканын билдирди. Быйыл оорунун көрсөткүчү жогору болгон 14 окуучу дарылануудан өтүп жатканын айтып, бул туберкулез эмес, профилактика деген. Бирок дарыгер мектептин абалы чынында начар экенин, балдар сызда окуп жатканын жашырган эмес.